учурда сүйлөш мага аябай оор. Доказывать эткендин дагы кереги жок деп ойлойм. Бумеранг деген бар экен. Мага кайра өзүмө келди да. Ыйлап 2-3 күн комнатадан чыкпай жатып алган убактар да болгон. Ошондон кийин коркуу сезим пайда болуп калган да. Апамдан башка эч ким жок. Менин жашоом кино болсо, великолепный век болмок. Жан дүйнөм чөмдөп пустота. Бул сезимди эч кимге каалабаймын. Ойлор даже суицидке чейин келип кетет да. Мен жаманмынбы, жакшымынбы деп тандабайт да. Мен өзүмө көп нерсени сабак алдым. Мени көп капа кылышат эле да. Сен бир кетирген катачылык бир эмеңди кошуп айтыппы. Бирок ошол адамдардын башына да келет. Азыр менин да балам эмне болгондо эмне болмок да. Бул ирет менин дүйнөм берүүсүнүн алкагында ырчы Сайкал Садыбакасова менен баарлаштык. Менин жашоом апама байланып калган деген ырчайым жашоосун ырсыз элестете албай турганын айтат. Мен бала кезимден эле чыгармачылыкта жүрөмүн. Апамдын ичинде эле чыгармачылыкта жүрүпмүн. Апам ушинтип коет. Төрөлгөндөн кийин ыйлай берчү экенмин да. Анан ыйлабачы терезе деген ырды койсо эле токтоп ыйлабай калчу экенмин. Бат эле уктап калчу экенмин. Ошол ыр менен уктап, ошол ыр менен ойгонот экенмин. Ошондо эле апам бул саку ырчы болбойт бекен деп койгон экен да. Бирок эч качан ырчы кылбаймын. Мен басып өткөн кыйын жолду менин кызым мындай башка эле кесиптин ээси болушумду каалаган. Бирок мен болбой эле чыгармачылыкка аттандым. Бул аттанууга дагы ушул эстейжер аттуу ырым себеп болду десем болот. Ага чейин бала кезимде гастролдо ырдап, мектепте, садиктерде ырдап эле жүрчүмүн да. Ошол эстейжер ырым хит болгондон кийин олуттуу түрдө чыгармачылыкка кириштим. Ошол андан кийин мектепти бүттүм, музыкалык мектепти бүткөнмүн. Өзүм пианисткамын. Ырчы болгонума эч качан өкүнбөймүн. Бир китепти талашпай эле букмейт тиркемесин көчүрүп алып, смартфондон сүйүктүү китептериңерди окусоңор болот да. Ал кандай? Переходи на О тарифинин жаңы линейкасынын абоненттерине Яндекс Плюска катталуу 90 күнгө акысыз. Алардын ичинде болсо Кинопоиск, Яндекс Музыка жана букмейт да бар. Жана Яндекс Go аркылуу чакырылган бизнес, комфорт тарифтеринде таксиде жүрүүгө арзандатуулар болот. Баса букмейттин китепканасында 170 миңден ашуун электрондук жана аудио китептер бар. Вау! Ошондо биз каалаган китептерибизди таба алабызбы? Албетте, детектив, романдар, фантастика, бестселлерлер жана башка түрдүү жанрдагы китептер бар. Кантип катталабыз? Яндекс Плюска туташуу үчүн жылдызча 0.94 буйрутмасын терип, катталуудан өтсөңөр болот. Ошондой эле Мой О тиркемеси аркылуу кошулса болот. Эмне дегенде, бул кесип мындай меники дегенде эле сезилет да. Мен мындай ырдап турбасам, мындай күнүм өтпөйт, кайгырганымда, ыйлаганымда, жан дүйнөм ооруп турган кезде дагы ырдап бугумду чыгарамын. Ошондуктан бул кесипти мен мындай хобби катары мурда көрсөм, кичинекейимде, азыр чыныгы мен кесип катары көрөм. Негизи эле бардык эле ырчылар депрессиясын, жан дүйнөсүнүн ооруганы мындай билдирбей, байкатпай жүрөбүз, негизи эле баарыбыз элечи. Бирок адамдын көзүнөн эле көрсө болсо керек деп ойлоймун. Негизи көпчүлүк эле мындай
уксам эле айтып калышат, эми ырдап эле, оңой эле тойго киресиңер, анан балам бүгүн акча аласыңар, жыргал эле силердики депчи. Бизге деле башкалардын кесиби жыргалдай сезилет. Эмне дегенде ар бир кесиптин өзүнүн түйшүгү бар. Мен дагы мындай, мен апам болгон үчүн мага бир аз жеңилдиктер болду дейм. Эмне дегенде апам мага бардык нерсени өз убагында үйрөтүп турду. Апам мен мындай болуп калды десем, мындай жолду туура көргөзүп, мени көп учурлардан сактап калды деп ойлоймун да. Көбүнчө мындай ырчылар менен сүйлөшүп калганда, улуу ырчыл эжекелерибиз менен сүйлөшүп мындай отуруп калганыбызда аябай мындай кыйын учурлар болгон экен да, негизичи. Анан Кудайга шүгүр. Жашоодо көп адаштым, бирок ташка башым урунса да сынып калбай, ошондон сабак алууну үйрөндүм дейт каарманыбыз. Өспүрүм убакта ар кандай баягы переходный возраст деп коет, ар кандай учурлардан өтөт экенсиң. Бир убактары өзүңдүкү эле туура, башкалардыкы туура эместей сезилип калган учурларда кездешкенмин. Бирок бара жашоо өткөн сайын башың ташка тийип, ошол негизи мен мындай эмени алганмын да, работа над ошибками кылыш керек деп ойлоймун. Эмне дегенде бир жолу ташка тийдиби, кайра ошол ташка кайра башың тийбеш керек деп мен ушундай девиз менен жүрөм да. Эмнеге дегенде апамдын сөздөрү туура чыккан да, убагындачы. Мен туурамын деп ойлогон кезде апамдын ар бир сөзү убакыт канчалаган убакыт өтсө дагы, бирок апамдын сөзү туура чыккан үчүн ар дайым работа над ошибками кылып, өзүмдү болушунча кандай терең ой жүгүртүп иш алып барган аракет жасаймын. Ар бир инсан бул дүйнөдө адашат, катачылык кылат, туура нерселерди эле кылат, бирок ошол катачылыктарды эң башкысы оңдогон адам гана бааланат деп ойлоймун. Чыгармачылыкта жүргөндөн кийин сөзсүз түрдө жаман да сөз айтылат экен, жакшы да сөз айтылат экен. Ошондой эле мен дарегиме жакшысы дагы, жаманы дагы айтылып жүрөт. Канча жакшы болсоң деле жүрө берет сөз. Ал нерсеге башында ил ачымын, ыйлап 2-3 күн комнатадан чыкпай жатып алган убактар да болгон да. Апам мени алда алып чыгат эле. Ой, балам, сен ушуну такшалат да. Сен ушул күндөрдөн өтпөсөң, сен кыйын адам болбойсуң. Ошол убакта мындай эле, оңой эле мындай эле сөздөргө аябай капа болчу экем. Азыр эми жыл өткөн сайын быштык жаман сөзгө дагы, жакшы сөзгө дагы доказывать эткендин дагы кереги жок деп ойлойм. Ар бир адам өзүнүн жашоосу менен эле алек болсо деймин да. Эмне дегенде мен дагы бирөөнүн жашоосуна сөз кылбаймын, ушак айтпаймын бирөөнүн дарегине. Эгерде мисалы урушуп, кыз курбулар менен урушуп арканда болуп кетсе, мындай кыздарча мындай сүйлөшүп коюшу мүмкүн, бирок мындай көп сөз бар жерде жок болгону аракет жасаймын. Көп адамдарга жолукпаганы дагы аракет жасаймын. Себеби канчалаган көп адамдын арасында жүрсөң, ошончолук сөз көбөйөрүн билдим, түшүндүм. Уже көнүм дегениң менен ар бир жаман комментарий деле адамдын ошол убакытта көңүлүмө тиет. Мурдагыдай ыйлабайм, бирок бир күн настроением жок болуп жүрөт да. Эмнеге мындай ар бирине кирип жазып чыккым келет да, түшүндүрүпчү, бирок ар бирине түшүндүрүп отурсаң мен жашоом өтүп кетет да. Анан бир убакыт келет, мен мисалы эмени түшүндүм да. Мен мурда айткан ар бир оозуман чыккан сөз кайра эле кайра өзүмө келди да. Бумеранг деген бар экен. Мен ошол нерсеге түздөн түз
100% ишендим. Эмне дегенде ар бир айткан сөзүм бирөө жөнүндө айтылып калды эми аркандай баары бири келди да. Ар бир ырымда менин жүрөгүмдүн частичка болот го. Сайкал Садыбакасова муңдуу ырларга басым жасагандай сезилет. Чын эле ошондойбу? Эмнеге муңдуу ырлар? Ырчы айымдын өз оозунан уксак. Мени сезип турсам ошол ырдагым келет. Негизи апам шаңдуу ырда, кайгылуу ырларды ырдаба деп урушат да. Анан шаңдуу ырды да кайгылуу ырдап коем да. Анан сен эмнеге деп урушат да. Мен бияктан эмне сезип жатсаң ошону ырдап беремин да. Анан көбүнчө негизи мен обонго маани бурам. Ырдын сөзү обондон кийин жаралат. Мен мисалы обон жаралгандан кийин гана ошол ар кандай маанидеги сөздөрдү элестетемин. Ошол обондун дүйнөсүнө кирип туруп, анан кийин сөзү жазылгандан кийин анан экөөнү бириктирип туруп анан чувствовать этип ырдайм. Кайсыл жылдары экени эсимде жок. Кытай мамлекетине Кыргызстандын күндөрү иш чарасына катышып калып, барып ал жактан кыз бурак тобунун баарыбызды ошол Кытайда иштөөбүздү апаман суранган, иштеп калсын, гонорары мынча аябай чоң, ар бир кыздын эмелерин чоң айткан. Бирок апам дароо эле отказ берген. Эмне дегенде апам мындай аябай патриот негизи. Биз акча үчүн мамлекетибизди таштап кетпейбиз деп кеткенбиз. Андан кийин эле бир 4-5 жылдан кийин мен кайра Кытайга барганда мага да сунуш түштү. Бирок башка маданият үйүнөн гонорарды аябай бийик айтты. Мен дароо эле апама чалдым. Жок дерин билдим. Бирок мындай апа деп мындай бир айтып көрдүм да. Ошол учурда мен мындай өзүм депрессияда жүргөнмүн. Бир-эки адамдар менен капа кылып койгон. Ошол учурда ошол үчүн мен калсамбы деген бир мындай ой келген. Бирок апам ынабарын билгенмин. Анан сүйлөшкөн да эмесмин. Бирок бир апама чалып койгом. Жок деген. Жок дедим. Жок тез кел деп. Анан ошол кайра келе бергем. Бирок өкүнбөйм. Эмне дегенде мен бир ушундай учурга туш болгонмун. Ошондон кийин коркуу сезим пайда болуп калган да. Уральский чек арасынан мен 14-15 жашта элем, 18ге жашым жете эле доверенностьтун бир пункту өзгөргөн үчүн биздин доверенность эме болбой калган, жараксыз болуп калган да. Анан мен ошол жактан өзүм Бишкекке чейин келгенмин, поездге салып коюшкан. Поезд акыркы станция Казакстандын бир вокзалында түшкөнмүн. Ал жактан түшсөм, милициялар кармап кеткен. Документ көрүнүп калып, ачылып калып, анан апама чалып, ыйлагам, апа, мени камап атышат. Анан бияктан Кубик байке менен барып, Кубик байке калыптыр. Эмеде чек арада апам өзү барып, алар менен сүйлөшүп, кыскасы мени алып чыгып кеткен. Ошондон кийин аябай катты коркуп калгам. 100% эмес, 95% апама байлангам. Эмне дегенде апамдан энеден ыйык адам жок. Менде азыр апамдан башка эч ким жок. Ошондуктан апама андан да катуу байланып турган учурум. Менин жашоом экиге бөлүнүп калды. Эркиним бар мезгил жана эркинден кийинки жашоо, дейт Сайкал. Бир тууганын жоготконуна 3 жыл болсо да, косалык, сагыныч күндөн күнгө күчөп, дагы деле өзүнүн колуна ала албай жүргөнүн айтат. Бул темада сүйлөш мага аябай оор. Чындыгында эркиним бар убагында жашоом өтө башкача экен эле. Аны мен азыр түшүнүп жатам. Эмне дегенде, анда жүрөгүм ток болчу экен да. Азыр жүрөгүм толук эмес,
бирөө жетишпейт ар дайым, сагынуу, мындай элес, ошол сезим, ошондой азыр ушундай күндөрдө жүрөмүн. Аябай оор экен. Бирөөнүн үй бүлөсүндө бир кандай окуя болсо, бирөөнүкүн айтып коюш оңой эле экен да. Когда адамдын өзүнүн башына келип, өзү сезгенде, бул совсем бир башкача экен. Бул сезимди эч кимге каалабаймын. Душманга да каалабайм да. Эмне дегенде, бул сезим менен өмүр бою биз бороться этебиз да. Мени бирөө капа алып койсо деле эстей берем. Бирөөлөр мен жөнүндө жаман сөз сүйлөсө деле мындай азыр эркин болгондо мындай мен кандай болсом ошондой мени кабыл алат. Мен жаманмынбы, жакшымынбы тандабайт да. Ар дайым мен тарап болчу. Орду Толгус аябай жакшы адам. Өтө жаман жоготуу болду да. Апамды көрүп андан сайын жаман болом. Апам күн сайын ыйлайт азыркыга чейин. Мен ойлогом мындай күндөр өткөн сайын мындай бир аз жеңилдейм депчи. Күн өткөн сайын андан дагы сагынычың, андан дагы мындай өтө оор болот экен да. Күрөшүп келатабыз, бири-бирибизге апам экөөбүз жөлөк болуп, апам ыйлаганда апа ыйлабаң, кыйналат деп бири-бирибизди ушинтип эме алып коебуз. Анан мен ыйлаганда кече эле сен өзүң айтып атпадың белең деп кайра мага эме, бирок ичинен аябай жаман болот да. Апамдын багы кыйналып атканын билдирбейт сыртынан, бирок көзүнөн баардык нерсе айтып турат да. Сагынып атканы, бир мисалы кече жакында эле бир Айшенем уулун үйлөдү да. Ал жакта мен ыртадым. Анан ошол жерде да көзү жаш алып атат да. Көрүп алып мен ичинен кандай гана ойлор келатат деп ойлоп, мен апама мындай борупчу, мындай азыр менин да балам мындай болгондо мындай болмок да деп мынтип отурат да. Көзүнө жаш толуп калган, бирок билдирбей отурат да. Ошондой эмелерди, учурлар көп кездеше турган болуп калды. Бул жашоодо мен өзүмө көп нерсени сабак алдым, ошо эркин жоготкондо. Эң башкысы жакшы инсан болуш керек экен. Эч кимди капа кылбаган аракет жасап баштадым. Эмне дегенде, бул бардыгы мындай сыноо жашоо экен. Ошол мүрзөсүнө барганда бир мүрзөдө жаңы эме түшүптүр эле, анан ал жака карап, ошол кийинки барар үйүбүздү көрүп, ичине түшүп карап чыктым. Анан ичимен экойлап, мен дагы бир күн ушул жерде болом, ошондо жолугабыз деп ичименчи. Эми аркы дүйнөдө баарыбыз бирге болобуз, бирок бул дүйнөдө өтө оор азап менен өтөт экенбиз да. Эми баягы жашоодо боло берет экен, жакшы күлкү, шаң, жакшы күндөр деле боло берет экен. Бирок бул жакта мындай бир боль, мындай бир ачуу, мындай ый жүрөгүңдө калып калат экен. Апаңа болгон сезим башка, мисалы сүйгөнүңө болгон сезим бул совсем такыр башка, мисалы да. Мисалы балаңа болгон сезим башка, бул бир туугандыкы өтө оор экен. Мисалы кичинекейибизде мени көп капа кылышат эле да. Кийин чоңойгондо сен туруп бересиң, мага мени эме кыласың деп эле. Мени капа кылгандарды
жумантесиңе мага туруп бересиңер, сен могу эже могу мени эч кимге капа кылдырбайсыңар деп көп ушинтип айта берчүмүн. Азыр ошол үчүн апамдын баркын андан 5 метр билип баштадым. Кээинки адамдар бар экен да, ушул кайгыңдан сен бир кетирген катачылыгың же бир эмеңди кошуп айтып, кошуп эме кылышат экен да. Ал адамдарга мен мындай жүрөгүм эмес, мындай менин кайгымдын алдында ал сөздөр ушак же бир коммент мындай эле да, мен мындай эле унутуп өтүп кетем да. Бирок ошол адамдардын башына да келет, келгенде да еще как билет. Анан ошентип жазгандарын көрөмүн да. Бирөөнүн кайгысынын үстүнөн же күлгөн туура эмес, же бир туура эмес сөздү айткан да туура эмес, потому что ар бирибиздин башыбызда бар нерсе. Туурабы? Ата-энебиз түбөлүктүү эмес, биз өзүбүз түбөлүктүү эмес, бала чакабыз да түбөлүктүү, эч нерсе түбөлүктүү эмес. Ошондуктан болушунча бирөөнүн көңүлүн оорутпаганга аракет жасасак, баары жакшы болот. Өмүр бою кала турчу, бул жашоодо кала турчу, ырым эле калат экен да. Анан көп 2 жыл аябай обон издедим. Өзүм чыгарам деп аябай аракеттендим. Мындай чыкпайт да. Ал үчүн жан дүйнөдө кайгы эле болбош керек экен. Ал жакта деген жакшы воспоминание, мындай бүт нерсени бере алыш керек экен да. Мен ошол нерсени мындай кайгырып эле туруп алдымбы, билбейм, мындай чыкпады. Көп акындар менен сүйлөштүм, издедим. Анан ошо Мирлан Ниязов агам сонун обон жаратып берди. Сөзүн Жылдызбек Турсунбаев агам жазып берди. Аябай сонун кылып жазып берди. Өзү ыйлап, ырдап жибериптир. Ал ырды алар менен сөздөрү аябай жүрөккө тийчүдөй болуп жазылыптыр. Биринчи строчкасын окуп эле ыйлап бердим. Азыркыга чейин уже 8-9 ай болуп калды, ырдым даяр да, ырдай албай жүрөм. Примерно мындай черновой вариант бир катар ырдадым. Бир куплет припевине чейин ырдадым. Тамам болуп калды да. Буюрса күчтөнүп, эми буюрса ырдайм. Ырдап, сонун жакшы күндөрдү мындай элес катары калтырып, эркинден жакшы бир эмес клип тарталы деп тартайын деп атам. Каарманыбыздын кыйынчылыктарга карабай эргүү жана ырахат алып жашай турган убакытка келдим окшойт. Жашоомдогу бир оор этаптын эшигин жаап жатам деген сырдуу билдирүүсү көп суроону жараткан. Кайсы оор этаптын эшигин жаап жатканын ырчы өзү айтып берсин. Мен өтө көп килограмм вес таштадым да. Ал аны дагы өтө кыйынчылык менен ошол баягы толук убакытта дагы кандай гана сөздөрдү укпадым, же кийим жарашпайт, же сахнага чыксаң бийлесең жарашпайт. Бул да бир өзүнчө бир трагедия да. Өтө трагедия. Мен ушундай ыйлаган күндөрүм болгон, турбай үйдөн чыкпай калган күндөрүм болгон. Ар кандай ойлор даже суицидке чейин келип кетет да, баягы эмнеге депчи. Ошол мен баягы стресс, депрессиядан улам, гормон уколдорун алып атып, ушу 95 килограммга чейин чыктым да. Кудайдан болгон мага белек болду да. Мен ошол жашоомду ошол фигурам менен жаптым деп ошондой да жазгам. Жашоомдо көп эле мисалы мындай сүйүү темасында стресске батканмын. Көп эми кандай десем, бул жашоо экен да, ушинтип башат экенсиң. Эми көп адам менен сүйлөштүм деп деле айтпайм. Бирок жигиттерим бар болчу. Аны мен
сиздер менен ар дайым эле бөлүшүп турчумун. Ошол күндөрүмө деле эч качан өкүнбөймүн. Эмнеге дегенде ошол күндөрдү өтмөй мен ушул сайкал болбойт болчумун. Балким ошол күндөрдү өтпөсөм, азыр дагы балким бир адашууларда жүрмөктүрмүн же балким дагы бир сыноолорго кабылып калмакмын да. Ошон үчүн ар бир күнүмө Кудайга шүгүр келтирип, эч качан өкүнбөгөнгө аракет жасайм. Мен ойлойм, карьераны дагы, үй бүлөнү дагы бирге алып кетсе болот. Үйдөгүдөй жубай, эне болуп, жумушта биздин мисалы азыр ырчы мырзалар, ырчы кыздар жүрбөйбү, сонун болуп эле ырдашып. Эгерде менин жашоом кино болсо, великолепный век. Эмне дегенде, мен ар дайым көп кыздардын арасында чоңойдум. Апам келгенде смирно, ушундай да тартип. Мисалы, эмеде да Султан Сулейманда да мындай бирөө сүйсө болбойт го, бирөө сүйсө болбойт го. Бизде деле ошондой эле система болуп жүргөн да. Андан дагы сонун кино болмок да. Бирок эме ниетим бар, же китеп, же бир кино кылып тарткым келет да. Бирок мындай тартсам да эч кимге айтпайм. Менин жашоомдон алынган экенин. Мен да эме кылып реклама кылгым келбейт да. Мен үчүн эле мындай калып кете турган жакындарым келгендей. Анан кече жакында Кыз Бурактын солисткалары келген. Бир-эки Казакстанда Диля деген кызым бар, анан Жика деген кыздар келген. Келип Сакучи, вы не такая дейт да. Я какая десем, сиздин көзүңүздө мындай бир эме туруп, мындай стеклянный болуп калыптыр көзүңүз, мындай кыйналып, мындай бир оор эмеде тургандай көрүнүп атасыз. Где наша сайкал эчеди эле ыйлап жүрсө, жүрөк. Силер эмне ыйлап атасыңар? Жок, мен баягы эмне болду деп анан күлүп, баягы мурдагыдай эле эме алып кичине эме болуп кеттим. Бирок ыйласа олорду карап өзүм боорум оорупчу. Көзүмөн чыгып калат экен да, мен сырттан күлө бергени менен. Ошол нерсени дагы мен элге көргөзүм келбейт да. Мен бир күндө бир 10 иш бүтүрмөй үйгө келбейт болчумун. Жазып алат элем, галочка коюп, апама тапшырат болчумун да. 2 иш бүтүрсөм, мен жүрөм сыгылчу да. Акыркы жылдарычы мен бир айлап иш бүтүрбөйм да. Не то что бир айлап, мен 2-3 жылда иш бүтүрбөй калдым эче. Мындай жан дүйнөмчү мындай пустота, мындай. Мен мисалы бирөөлөр мени капа кылып койсо дагы мен алар менен айтышып отурбайт элем да. Отурбайм. Мен иш менен көргөзчүмүн да. Бул менин мисалы жеке жашоомо, бул ойдун баары жеке жашоомо деле тиешеси жок. Менин чыныгы мына айтып атпаймынбы, мен 2 жыл мындай 3 жылда мен эркинди жоготконумду эми билдим да, эми сездим да. Кабыл алдым. Ошол кабыл алуу учуру мен үчүн оор болду да. Апама билдирбедим. Мен кирип кеттим, апам кана ырдайт, мен биякта эзилип жаткан болом, апама билдиргим келбейт. Баягы дагы кыйналып калбасын деп. Ошол иштеп жан дүйнөмдү азыктандырып, буюрса келатам.